жерден акча таап алган адам эмне кылыш керек деп суроо берип жатышат. Ал нерсе экиге бөлүнөт: баалуу жана барксыз. Демек карайсыз, баркы барбы же жокпу. Ал эми баркы жок акча, мисалы 10 сом, 20 сом, 50 сом, ушундай акчаларды жоготкон адам те алыстан кайтып келип издебейт. Ошондуктан ал эмне баркы жок акча болуп эсептелет элдин арасында. Ал эми 1000 сом, 5000 сом, 10 000 сом жоготкон болсо, ал акчанын ээси те алыстан кайтып келип издеп же издөө салышы мүмкүн. Илим ээлери айтышат: эгер адам барсыз нерсе таап алса, аны ала берсе болот. Жана каалагандай коротсо боло берет. Ал сеники, болду. Ал эми баркы бар акча табылса жана ээси издеши мүмкүн деп ойлосоң, бул нерсени аалымдар луката, табылга деп аташат. Аалымдар айтышат, андай баалуу нерсе таап алган адам ээсин толук 1 жыл издеши керек. Эгер ээси табылса, кайтарып берет. Табылбаса, анда өзүндө калат. Андай учурда буюм таап алган адам ошол тапкан жеринде жарыя элет, телефон номерин жазат. Мисалы, мен ушундай нерсе таап алдым, ким жоготкон болсо кайрылсын дейт. Андан кийин ага чалган адамдардан тактайт. Канча сом эле, жүздүктөр беле, миңдиктер беле, капчыкта беле же жокпу, капчыктын өңү кандай, каякта жоготтуңуз эле, кээбиркилер валютанын номери деши мүмкүн, албетте тамаша. Муну бергиси келбеген эле уруу адам эле айтса керек. Жалпысынан айтканда тактайт. Аламаттарын сураштырат. Эгер аламаттарын туура тапса, ээсине кайтарат. Эгер таппаса, ага бербей, 1 жыл күтүп сураштырат. Эч ээси табылбаган соң, өзүнүн мүлкүнө өткөрүп каалагандай иштете берсе болот. Мында эч кандай бир проблема жок. Аллах Таала жакшыраак билүүчү.